Салам достор, тағы да болса сілер менен мен Капар Момуналиев. Бүгін бұйырса сілер менен аналогияларға біраз саяхат жасайбыз дагы. Ошол аналогиялардын анча-мынча суроолоруна түшүнүк берүүгө жана ошондой эле аларды талдап, таап, анча-мынча татаалыктарын чечүүгө аракет кылабыз. Биринчи суроо: айдалган жер айдоо. Демек, бул берилиши. Ал эми калган төртөө варианттары албетте эгер туура жообун табууну ойлонсок, анда биринчи берилишин так конкреттүү түшүнүп алуу керек. Айдалган жер айдоо. Бул эмне? Айдоо деген бул иш аракет. Ал эми айдалган жер ошол иш аракеттин натыйжасындагы анын жыйынтыгы. Демек, айдасаң, кайсыл бир дың жерди айдасаң, ал айдалган жерге айланат. Тактап айтканда, айдалган жер бул натыйжа, айдоо иш аракет. Демек, тактап алдык. Анда варианттарга кайрылабыз. Биринчиси деңиз сүзүү деп турат. Бул эмнени туюндурат? Демек, сүзүү деген бул иш аракет. Ал эми деңиз деген бул ал иш аракеттин жыйынтыгы эмес, натыйжасы эмес. Айдасак айдалган жер пайда болот, ал эми сүзсө деңиз пайда болот дегенден абдан алыс болуу керек. Демек, бул оюттан дароо чыгат. Экинчи вариант: күмүш жылтыратуу. Мындай эмнени түшүнөбүз? Анда дагы берилишине кайрылабыз. Айдасаң айдалган жер пайда болот, жылтыратсаң күмүш пайда болот. Такыр бир экинчисине дал келбейт. Албетте биз күмүш менен кандайдыр бир башка металлдарды жылтыратсак болот, бирок жылтыратып күмүштү пайда кыла албайбыз. Демек, бул дагы дароо оюндан чыгат. Үчүнчү вариант: лейка куюу. Лейка бул эмне? Албетте буюм, идиш. Биз аны менен суу куябыз. Ал эми куюу ошол буюм менен аткарылуучу иш аракет. Демек, лейка менен куябыз, а бирок куюу менен лейканы пайда кылбайбыз. Демек, дароо бул дагы оюндан чыгат. Демек, эң акыркы вариант бул сынык талкалоо. Бул айдалган жер айдоо дегенге туура келет. Анткени айдоо аркылуу айдалган жер пайда болот, талкалоо аркылуу сынык пайда болот. Талкалоо иш аракет, айдоо иш аракет. Айдалган жер анын натыйжасы, сынык анын натыйжасы. Туура жообун таптык. Демек, берилиши бакалоор балык. Демек, балык деген эмне? Бакалоор деген эмне? Баарыбызга белгилүү болгондой, балык бул суу астында сүзүп жүрүүчү жаныбар. Ал эми бакалоорчу? Албетте бул балыктын ажырагыс, бакалоорсуз кароого мүмкүн болбогон бул органы. Балыктын дем алуучу органы. Эч качан балык менен бакалоорду бирин экинчисин ажыратып кароого мүмкүн эмес. Демек, буну түшүндүк. Анда варианттарга кайрылабыз. Биринчи: кыш, тосмо. Кыш деген эмне? Кыш деген албетте бул, эгер жакшы түшүндүксүз болсо, бул кыш. Кирпич деген орусча сөздүн кыргызчасы кыш. А тосмочу? Тосмо албетте бул кадимки эле адамдар өзүнүн тиешелүү чек араны тосуп коюучу же башка бирөөлөр кирбесин үчүн тосуп койгон жай. Тосмо эмнеден жасалат? Албетте кыштан курулушу мүмкүн. Андан башка таштан, жыгачтан, темирден, сымдан курулат. Демек, кыш тосмо үчүн каражат боло алат, бирок негизги алмашкыс каражат болот деп айта албайбыз. Ал эми бакалоор балык үчүн эң негизги, эң башкы жана ошондой эле алмашкыс бөлүгү. Демек, бул оюндан чыгат. Мөмө өсүмдүк. Демек, өсүмдүктүн мөмөсү болот. Бирок баардык өсүмдүктүн мөмөсү болот дегенден алыспыз. Мөмө өсүмдүк үчүн эң негизги алмашкыс дегенден алыспыз. Анткени мөмөсү жок өсүмдүктөр толтура. Дээрлик мөмөлүү өсүмдүккө караганда мөмөсү жок өсүмдүк басымдуулук кылышы дагы ыктымал. Демек, бул да оюндан чыгат. Кийинкиси: топчу кийим. Албетте, топчу кийимдерде кездешет, бирок негизгиси эмес. Анткени топчусу жок дагы кийим болушу мүмкүн. Болот. Арбын толтура. Бул топчу кийим үчүн албетте негизги каражаттардын бири, бирок эң негизгиси алмашкысы дегенден алыспыз. Андыктан бул дагы окшош дал келе албайт. Андан кийин чечүүчү вариант бул клавиша рояль. Клавиша менен рояльды бирин экинчисинен ажыратып кароого мүмкүн эмес. Анткени клавиша рояльдын эң башкы алмашкыс бөлүгү. Анткени клавишасы жок рояль жалпы эле фортепиано, пианино такыр болушу мүмкүн эмес. Клавишасы жок эч кандай рояль дагы, фортепиано дагы, пианино дагы үн табыш чыгара албайт. Биз сөзсүз түрдө клавишаны элестеткенде рояль элестетебиз, бакалоор дегенде балык эсибизге келет. Демек, экөө окшош. Толук окшош. Адашуу компас. Компас деген эмне? Бул багытты көрсөтүүчү
прибор. Егер адашып қалсаң, компас бағыт көрсету арқылы бізді қайрадан жолы таап кетишибизге жардам берет. Адашуу деген бул албетте абал. Адамдын бараткан багытынан жаңылышып калуусу, жолун таппай калуусу. Демек, адашуу бул адамдын абалы дагы, ал эми компас ошол абалдан чыгаруучу, куткаруучу таяныч, прибор. Биринчи вариант жарыш сыйлык. Жарыш деген эмне? Албетте жарыш деген бул таймаш, мелдеш. Сыйлык демек ошол жарышта сен эгер алдыңкы орундарга жетсең, ээ болуучу абал. Тактап айтканда, эгер сен жарыштан алдыңкы орунду ээлесең, сага сыйлык берилет. Бирок сыйлык берилбей да калышы мүмкүн, эгер жеңишке жетишпей калсаң. Демек, адашуу бул абал болсо, жарыш бул абал эмес, иш-аракет. Компас бул багыт көрсөтүүчү, куткаруучу болсо, сыйлык жөн гана ошол иш-аракеттин оң жакка болгон жыйынтыгы. Эң төмөнкүсү ылдамдык спидометр. Албетте, компас багытты көрсөтөт, спидометр ылдамдыкты көрсөтөт. Экөө тең прибор. Бирок адашуу бул абал болсо, ылдамдык бул абал эмес. Бул жөн гана бирдик, аралыктын көрсөткүчү. Эгерде багыт, компас, ылдамдык, спидометр болсо мүмкүн туура болмок. Бирок бул жерде адашуу деп турат. Адамдын абалы. Ал эми ылдамдык бул адамдын абалы эмес. Демек, туура келбей калат. Кийинки вариант сандык казына. Албетте сандык деген буюм, тактап айтканда бул буюмду сактоочу буюм десек дагы жаңылышпайбыз. Ал эми казына бул байлык. Демек, казынаны сандыкка сактоого болот. Бирок эми эч кандай баягы сандык багыт көрсөтөт, кандайдыр бир адашкан жолдон чыгарат, кыйынчылыкта жардам бере алат дегенден алысыракпыз. Ал эми казына албетте бул адам эмес, бул жөн гана байлык, мал мүлк дегенди түшүнсөк болот. Демек, бул дагы туура келбейт. Эми чечүүчү вариант бул оору дары. Эмне үчүн? Анткени компас адашканды жолго салып жолун табууга жардам берет, ал эми дары оорукчанды, оорулууну айыктырууга көмөктөшөт. Адашуу дагы абал, оору дагы бул адамдын абалы. Адашсаң компас аркылуу жол табасың, оорусаң дары аркылуу айыгасың. Кен болот. Кен деген эмне? Болот деген эмне? Албетте, кен деген бул жер астында жаткан иштетиле элек байлык, кен байлык. Ал эми болотчу? Болот бул ошол кенди иштетүүнүн негизинде пайда болгон металл, катуу металл. Тактап айтканда, жер астында жаткан, иштетилбей жаткан кенди биз иштетип, андан соң андан болотту алабыз. Анда варианттарга кайрылабыз. Жамгыр, көлчүк. Жамгыр деген бул табият кубулушу. Көлчүк деген бул ошол табият кубулушунан кийинки абал. Жамгыр жааганда жерде көлчүктөр пайда болот. Эч кандай жакындыгы деле жоктой менимче. Кийинки вариант. Барак дептер. Бул албетте жакын. Анткени кенден биз болот алабыз, барактан дептер жасайбыз. Жакындыгы бар. Бирок бир айырмачылык. Кен бул иштетиле элек жер астында жаткан табигый зат. Ал эми барак андай эмес. Барак иштетилген даяр продукция. Муну адамдар дарактарды кыйып, аны бир топ иштетип, андан соң даяр иштетип чыккан продукциясы. Биз ушундан дептер жасайбыз. Кен даяр эмес, жер астында жаткан иштетиле элек продукция болсо, барак даяр продукция. Бул жерден айырмачылык байкалат. Мүмкүн дал келип калышы мүмкүн, бирок дагы кайрылабыз. Кийинкиси ун, нан. Албетте ундан нан жасалат, бирок бул дагы да болсо барак дептер сыяктуу эле ун бул иштетилип даярдалган продукция. Биз буудайды иштетип, аны тегерменге алып барып майдалап, ага керектүү бир белокторду дагы башка нерселерди кошуп, андан соң аны ун кылабыз. Ундан нан жасалат. Ал эми бул жерде туура варианты гүл, бал. Анткени гүл бул иштетиле элек табият койнунда өсүп жаткан өсүмдүк. Андан биз эмес, арылар бал иштетиле элек. Кенди адамдар иштетип, андан болот алса, гүлдөн арылар, ширелер топтоп, андан бал чогулду. Же бул болсо мындай татаалдаштырбастан жеңил эле таап койсок болот. Маселен, жамгырдан көлчүк жасалат деген мүмкүн эмес. Жамгырдан кийин көлчүк пайда болот, көлчүктөр пайда болот десек туура. Барактан дептер пайда болот десек болбойт. Барактан дептер жасалат, ундан нан жасалат. Ал эми гүлдөн бал жасалат. Жок. Гүлдөн бал жасалат эмес, гүлдөн бал алынат, кенден болот алынат. Ундан нан алынат, барактан дептер алынат десек болбойт. Барактан дептер жасалат, ундан нан жасалат. Туура варианты гүл,